Билим берүү министрлиги экинчи чейректе мектептерди ачуу сунушун берди. Билим берүү жана илим министрлиги экинчи чейректен тарта мектептерди кадимки режимде ачууну сунуштаганын министр Алмазбек Бейшеналиев өкмөттүн жыйынында билдирди. Ал ведомствонун мындай сунушу республикалык штабка жана саламаттык сактоо министрлигине жиберилгенин белгиледи. Ал эми окуучуларга ысык тамак берүүдөн үнөмдөлгөн акчаны дезинфекциялык каражаттарды алууга жана санитардык нормаларды уюштурууга берүү өтүнүчү менен финансы министрлигине кат жиберилгенин айтты. Аны менен катар вице-премьер Эльвира Сурабалдиева ысык тамактан үнөмдөлгөн каражаттын суммасы 180 миллион сом экенин билдирди. Булак Спутник KG. Коронавирустан улам Францияда толук карантин киргизилди. Францияда 29 октябрдан тарта экинчи жолу толук карантин киргизилди. Барлар, ресторандар жана бир катар ишканалар коронавирус күч алганына байланыштуу жабылды. Франциянын президентинин айтымында күнүнө 10 миңдеген адамдан вирус табылып жатканына байланыштуу саламаттык сактоо тармагына күч келүүдө. Жазындагыдай эле бул жолу өлкө тургундарына жүйөлүү себепсиз үйдөн чыгууга болбойт. Болгону азык-түлүк алганы чыкканга, ооруканаларга барууга жана 1 саат спорт көнүгүүлөрүн сыртта жасоого уруксаат берилет. Анткен менен жазындагыга салыштырмалуу айрым жеңилдиктер бар. Француз президентинин бул билдирүүсүнөн бир нече саат мурда Германиянын канцлери Ангела Меркель өлкөсүндө 4 жумалык карантин киргизилгенин жарыялаган болчу. Жаңы чектөөлөргө ылайык Германия жарым-жартылай жабылат. Ал эми 2 ноябрдан тарта бардык тамактануучу, көңүл ачуучу жана спорт жайларда ишин токтотот. Дүкөндөрдө гигиена эрежелери катаалдашат. Булак Азаттык. Садыр Жапаров: кадрларды 2-3 айдан кийин сынак аркылуу кайра тандап тазалайбыз. Мамлекеттик кызматтардагы азыркы дайындоолор өлкөдөгү саясий күчтөрдүн сунуштарын эске алуу менен жүргүзүлүп жатат жана 2-3 айдан кийин ал орундардын баарына сынак аркылуу тандоо уюштурулат. Бул тууралуу 29 октябрда өкмөттүк жыйында президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров билдирди. Жапаров соңку дайындоолордо мүчүлүштүктөр бар экенин мойнуна алып, мамлекеттик башкаруу системасына жаңы мамиле калыптандыруу муктаждыгы жаралып жатканын, бул багытта мекеме аралык комиссия түзүлөөрүн айтты. Күнүнө мага көптөгөн кишилер кирип жатат. Баары мен кыйынмын, иштегенге даярмын деп турушат. Колдон келишинче бардык саясий күчтөрдү тартып, саясий куугунтукка албай, кечээ катуу сөз айттың, же бүгүн мындай дедиң дебестен бардык жаштарды жумушка тартканга аракет кылдык. Анча-мынча кадрдык мүчүлүштүктөр кетип калууда. Аны баарыңар түшүнүп турасыздар. Ар кандай саясий күчтөр суранат экен, биздин кишиге, фракцияга же топко бер дешет экен. Бул убактылуу гана көрүнүш. Кудай буйруса реформалар жүрсө, баарын кайра конкурстук негизде алып, 2,5-3 айдан кийин болобу баары тазаланат деп толук ишендирип кете алам, деди. Булак Азаттык.